Бүгін Ош шаар жол кайгылуу милициясы Крутой аталышына кезекте рейд өткөрүштү. Калган ар кайсы жерлерине бөлүнгөн жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрү айнек караңгылатылган унааларды четинен тосуп, анын себептерин суроо киришишти. Алгач эле торго түшкөн 92-93 мамлекеттик номерлуу жол тандабасы айнек караңгылатылгандыгы үчүн токтотулуп, ага жеринен протокол түзүлдү жана алдыңкы айнектериндеги чапталган тонировкасы сыйрылды. Хорошо, канча болсо да. Сыйрсаңыз времени жазып берем, жетет. Сыйрбасаңыз ана убакыт Наржан, сыйрыр наржан. Адатта айнегин караңгылатып, чоңураак унаа мингендердин бары камерага тартып жаткандарга атүгүл тартип сакчыларынан чейин асыла кетчү. Бирок бул жол тандабасты башкарып жүргөн жаранын сыпайыча мамилесине мыйзам чегинде сыпайы чара көрүлүп жолунулады. Ал эми биздин кийинки каарманыбыз Саята Алион үлгүсүндөгү унаа болду. Алда башкалар сыяктуу эле айнеги караңгылатылгандыгы үчүн токтотулуп, документтери текшерүүгө алынды. Бармадым. Айнектердин толугу менен караңгылатып алгандыгы биринчи мыйзам бузуу деп эсептелсе, унаасынан түшпөй жатып, анда аталып жүргөн мамлекеттик номуру башка экенин өзү айткан айдоочуну түшүнө албай калдык. Тааныштары күчтүүбү же өлкөбүздүн мыйзамдарынан толук түшүнүгү жокпу, аны да билүү кыйынга турду. Өзүңүздүн фирмаңыз кайсы ошо атын айтып көрсөңүз. Документте кандай экен? Номер өзүнүкү экен? 02 12 18 39. Кайсы бир фирма атаана телген, өлкө мыйзамдарын одоно бузган унаа ээсине канткен күнөдө протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна киргизилди. Бирок унаанын айнегиндеги тонировкалар сыйрып салуу керек экенин бир нече жолу эскертсек да, анысы ошол боюнча эле калды. Ал эми биз ушундайда болот турбайбы деп жолубузду андан арууладык. Ала таян көтөрүп жол боюнда турган жол кайгылуу милициясына көп өтпөй эле Е9009С мамлекеттик номерлуу жол тандабасты тосушту. Унаасына айнектеринин баарын ичиндеги адам көрмөй тургандай кылып тосуп алганын көргөн майилер мындай крутой унаада ким кетип жатканына кызыгыштыбы, айтор токтотуп көрүштү. Немеге çalayım ben. Özge çalayım. Şeklini özge çalayım ben. Telefon alayım. Ya alaş. Bak gel. Нурстан! Шефтин өзүнө чалайынбы деп телефонун кулагына тосуп ары карай баскан айдоочунун шефи ким экендигине кызыгып, бирок биле албадык. Айтып жаткан шефи да мыйзам алдында катардагылар сыяктуу эле укукка ээ болсо керек. Мындан сырткары айдоочу өзү да орган кызматкери экендиги айтылды. Бирок орган кызматкеринин өзүнүн мынтип мыйзамга каршы иш тутуп жатканы көп суроолорду жаратпай койбойт. Havanı koyup böyle suransın. Bir suranık var. Bir suranık mezun. Gökhan koça, takpaçı. Koysana boldu. Sürgüz boldu, tartı öresin be. Ve direkt tart boldu da Gökhan. Мына ошентип мыйзам бузган жараныбызга протокол түзүлүп, унаа айнектериндеги тонировкалар сыйрылып салынды. Ошондой эле мамлекеттик казынага айыппул иретинде 2000 сом төлөй турган болду. Ал эми крутойлор менен алышып олтуруп, жол кайгылуу кызматкерлери чарчаштыбы, же ороза кармап жатышкандыктан улам алдары кеттиби, айтор бир топ тонировка чапталган унаалар зулдап өтүп кетип жатса, көпчүлүк майынын токту деген белгисине баш бербей көздөн кайын болуп жатышты. Алардын артынан кууп барган эч ким болбогондон кийин кармалып жазага тартылды дегенден алыспыз. Ал эми крутойлордун да эң крутою болот экен. Оз кала сөз менен майы кызматкерин тасма алып жаткан операторду көз келбей сөгүп өткөн крутоюздун талантынан бari деп, ушунсе боло берет турбайбы? Мыйзам деген адамдык касиеттен каякта калды деп өзүбүзгө жооптор жок суроолорду берип калып кеттик. Биз менен бирге майы кызматкерлери да эч нерсе кылууга аракеттелек жасашкан жок. Ал эми мындай көрүнүштөрдүн катталышын тартип сакчылары төмөнкөй түшүндүрүштү. Баш бербей кеткендер бүгүн качат, эртеге качат. Ал кимден качат? Ал милиция кызматкерлеринен качкан жок. Алар өзүнүн коопсуздугун дагы коргобостон өздөрүнүн коопсуздугуна шек келтирип жатат. Алар өздөрүнөн өздөрү качып атышат да, чынын айтканда. Алар жакшылыктан эмес, жамандыкка карай качып барып атышат.
Бүгүн кармалбаса эртең кармалат, эртең албаса бир күн алат. Анткени мыйзам бар, ориентировка берилет, эртеге кеч жооп берет. Бүгүнкү мыйзам додону бузгандар, майынын ышкырыгына баш бербей качып кеткендер, өздөрүнүн элдерден жашырып, өзгөчө жүрүүнү каалагандар. Баягы эле байлар, мансаптуулар, таанышы танкалар, өздөрүнчө күчтүүлөр, кыскасы кызыкчылыгын мыйзамдан жогору койгондор дейт тартип сакчылары. Бирок канткен күндө да биз адам баласы, анын ичинде Кыргызстандын жараны, анын да бирдей укукка ээ экенибизди унутпашыбыз керек. Абай Нурбашевиков, Талгат Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.